Урматтуу кыргыз элим, бүгүн биз Абдуллага келдик. Абдулла азыр 3-чү больницада, детский больницада өзүн дарылап жатат. Апасы бүгүн апасына келип бүгүн ушундай акыбалын сурап турабыз. Андан кийин кыргыз элибизден чогулган жардам эжекебиз да сүйүнүп турат. Аябай элим бар экен деп андай Абдулланы Туркияга буюрса операцияга жөнөтөлү деп жатабыз. Кийинки сөз кезегин отчетту биздин Талант Сагынбаев беребиз. Урматтуу кыргыз элим, мен чындыгында кыргыз элиме аябай ыраазымын. Себеби дегенде 3 күн 4 күн дегенде эле 1 миллионго жакын акча чогулду. Анын көпчүлүгү 80% Орусиядан келди. Чын айтканда, ошол мигранттарга чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жакта жүрүп мигранттарды анча көңүл бурбайбыз, бирок жардамдын бардыгы, акчанын бардыгы ошол мигранттардан келет экенин дагы бир жолу ынанып отурам да. Ушул күнгө чейинки түшкөн акча, бүт бардык акча чогултуу боюнча мен өзүм мойнума алганмын. Абдуллага эми азыр сиздерге отчет берип коеюн. Ушул күнгө чейин долларга эсептегенде 18.810 доллар чогулду. Соңғы эсептегенде 1.393.100 сом болот экен. Мен азыр бул акчаны Гүлкайыр эжеге тапшырам. Буюрса жакында Туркияга барат деген ишеничте турабыз. Себеби деген азыр 2-3 күн болду, документтер, Абдулланын документтери Туркияга жөнөтүлдү. Эгер ошол Туркиядан бизге келишим болуп калса, анда Абдулланы Туркияга жөнөтөбүз. Азыр биз жооп күтүп атабыз. Азыр бул акчаны мен Гүлкайыр эжеге тапшырып коеюн. Мына эже, эми элге ыраазычылык айтыңыз. Рахмат, элиме, журтума, сиздерге рахмат. Ушу балама себепкер болуп, канча ушундай кыйынчылык болуп атса да ошого жардам берип жөнөтүп атканыңыздарга биринчиден Аллахка шүгүр, экинчиден ушу Кызсайга, Талантсага, ошо Нуртого эжелерге, Дордой эжеге, ушу кыргыз элиме чоң рахмат, ыраазы билдирем. Ушунча кыйналып турган кезде Буюрса балаңыз жакшы болуп жатат. Өзүнүн апасы да карлашпай койгон. Бирок балам элге журтка керек экен. Эл журт жардам берип атат, таштап коюшкан жок. Мен баламды элдин баласы деп эсептеймин. Рахмат сиздерге баарыңыздарга. Кандай жеткизеримди билбей атам. Сөзүм баарыңыздарга ошо Кыргызстанда, Россияда, кайсы жакта болсун чалып, тынбай чалып мага сурап акыбалын, даже видео звоноктор менен көрүп, ошо Абдулла үчүн ыйлаганыңыздарды да өзүңүздөр да көрүп аттым. Дуа кылып атсыздар. Ыраазымын сиздерге, рахмат. Ошо сиздердин дуаңыздар кабыл болуп, Абдулла жакшы болуп, ушунун жакшысын көрөлү баарыбыз. Ошо баарыңыздарга рахмат. Нуртоогунда эжелерге, Кызсайга, Нурбул кыздарга, ошо Кызсайгалга өмүрү узун болсун. Талант сени өркүндөй бергиңиздер, силер да, эже сиздерге да ишиңиздер алга жыла берсин. Ошо бизди колдоп көтөрүп келатканыңыздарга Алла ыраазы болсун сиздерге. Баары жакшы болот, ыйлабаңыз. Буюрса Абдулла кыргыздын керегине жараган мыкты балдардан болуп, бул нерсенин баарын сөзсүз түрдө актайт. Буюрса келечектеги биздин ажообуз, президентибиз болот. Буюрса эже баары сонун болот. Эч качан ыйлабаңыз. Кыргыз эл жардам берип атат сизге. Сиз баягы кароосуз калган жоксуз. Эже кыргыз элибиз жардам берип атат, эл сизди көтөрүп атат. Буюрса Абдуллабыз сонун болуп, айыгып Турцияга барып, буюрса келишим жакшы болуп түзүлүп калса эле артыгы болуп жатыр. Сөзүмен жеткизе албай атам. Кандай эле Ыйлабаңыз. Жагыңыз баардыгы ошол. Жалпы кыргыз элиме чоң ыраазычылык билдиребиз.